баардыгы маска кийип жүрүшөт, бизнесте маска кийип жүрүшөт, коомдо баары маска кийет, каалагандай жүрө албайсың. Үйүңдүн ичине келгенде эркиндик, масканы чечет, сен үй бүлөң менен мамилең келсе, ичте да сыртта дагы ошондой жакшы адамсың. Бийликте отурганда жакшы көрүнгөндөр, Facebook'ta 15.000, 20.000 досу бар, өзүн таппай, аябай куурап бараткан адам да. Чындыгында анын энергиясы, анын жан дүйнөсү эмнеден ыйлап атат, анын үй бүлөсү менен мамилеси барбы? Ошондуктан бул Сүтсай үй бүлөлөрдү ынтымакка алып келет. Мырзасы айымды колдоп турса, алар ынтымак болгондо баардык нерсени тартып алышат. Ырыскы, берекеничи. Күйөө менен аялдын мамилеси кеткенде ал жерде бар жок кетти. Энергия кетти да ошол жерденчи. 4-числодогулар бул эгерде мырзасы деле айымы деле өтө кыйындар буларчы. Эң кыйтыр десем болот, эң акылдуу төрттөр болот. Анткени булар сыртынан аябай ысык көрүнүшөт, жумшак көрүнүшөт. Төрттүн айымы деле, төрттүн мырзасы деле. Сыртынан аябай добрый көрүнүшөт. Ушундай жумшак көрүнүшөт. Адам аласы сыртында, мал аласы ичинде деп кыргыз ушуну айткан. Анан өтө акылдуу болгондуктан булар төрттөр элдин баарын башкарат. Ким башкаратканы билинбейт. Үй бүлөдө төрөлсө, төрт уул, кыз ошол башкарат. Атасын деле, апасын деле эч ким билбейт, бирок ошол аркылуу болуп атканынчы. Анан бир адам менен сүйлөшүп атканда сенин ушундай трансформация кылып аң сезимиң иштетпей коет, серый туман түшүрүп. Сен кантип ошону ынап макул болгонуңду билбейсиң да. Төрт мырза болсо, үйүн жөн эле башкарат. Көрүнбөй эле, добрый болуп отуруп эле. Төрт аял болсо деле башкарат. Сонун моюн болот, ошону айтканы менен эле жүрөт мырза. Өзүн башкарып атам деп ойлоп. Жок, төрттүн серий кардинал деп коет буларды. Мамлекетти дагы серий кардиналдар башкарат. Көрүнбөйт. Бирок эч качан алар немеге отурбайт. Тронго отурбайт. Тронго бирде отургузуп коюшат. Көрсөтүп, элдин баарына жаман көрсөтүп. Билет да, бийликке отурганын баарына таяк тиет. Эч ким президентти жакшы дебейт го Кыргызстанда. Алар бирлер да, Аскар Акаев, Бакиев бирлер да бардыгы. Анан төрттөр эч качан ал жерге отурбайт, оппозицияда болот дагы бир жакта. Анан элдин баарына туманды түшүрүп коюп, бул мына туура эмес башкарып атат, бул мынча жеп атат, бул моунтуп атат деп коюп, үй бүлөнү ушинтип башкарышат. Мисалы, честный кылдым депчи. Ал анткени төрттүн энергиясы ушундай өтө көп, максаты көп, чоң кыялдары көп, жашоону жогору жактан көрөт. Калганыбыздын баарыгын жерден көрөбүз, ал жогору жактан көрөт. Эгерде ушул жерде азыр төрт жүргөн болсо, ушул зданиянын артында, бул жагында эмне бар экен, ошол төрт гана билет. Мисалы, мен көрө албайм, мен ушунун ичиндегини эле көрө алам. Менин сознанием сыртка чыга албайт. А төрттөрдүкү баарын көрүп турат. Келечекте эмне болуп атат, эртең жамгыр жаайбы, жабайбы, баардыгы эле көрөт, мунучу билет. Ар бир төрөлгөн жөнөкөй төрт баласы, кызы болсун. Бул Ванга да, Ванга төрт. Вангага ушуга чейин таң калып келдик го, 1000 жылдыктарчы. Эсибиз ооп, көз ачык деп. Ар бир төрт эле ошондой, просто энергиясы ачылбаган биздеги төрттөрдүнчү. Эгерде жакшы сүйлөшө турган болсо, ар бир төрт сенин жаныңа келсе, сен оюңду эле окуп, сен оюңду эле айтып турат. Оңой башкарат сени. Ошол көчөдө отурган көз ачык, ана мына бакшы сакшы болуп отурган бар эле төрттөрдө окубай эле мен ушундаймын деп чыгып алышат, көз ачыкмын деп элечи. Просто энергиясын сезип калгандагы ошону иштетип атканы да. А эгерде төрттөр билимге алып, жакшы билим алып, бир кесиптин ээси болуп туруп, өзүнүн сүйгөн кесибинин ээси болсо, булар өтө күчтүү ачылат. Ушул энергиянын ээси. Анткени булар чектелбеш керек. Мисалы, төрттү жок кылыш үчүн чектелген жерге койсо жок болот дейт. Ал деген сөз эмне? Медицина чектелет. Бюджет системасы баары чек да, система. Системага салсаң, булар жок болуп кетет, сынып кетет. Булар типографияда өтө күчтүү, публицистикада өтө күчтүү жазганда. Оратор. Ирина Хакамаданы билесиз да? Төрт да. YouTube'дун баарын ошол ээлейт го. Сиз 4-числодогуларды чакырсаңыз, YouTube жөн эле гүлдөтүп ийет. Анткени булар серый туман түшүрүп, жалган жулганды кошуп айта берет. Элдин баары ишенип ээрчие беришет да. Аны текшерген эч ким жок. Жанагы жарымы жалган жарымы чын, жанында турган киши жок. Көбү жалган көбү чын, көрүп турган киши жок. Мына төрттөрдүн туманы да.
эч ким менен Ирина Хакамаданы көп көрөм азырчы. Ой, карач сери туман деп күлө берем да. Ушундай ишенимдүү айтат. Ал өзүнүн гана энергиясын айтат. Ал Ирина Хакамага ишенсең күйөсүң башкаңчы. Ал төрттөргө эле түшөт. Көрдүңүзбү? Башканын энергиясы андай эмес да. Ал өзүнүн оюндагысын айта берет. Ошон үчүн булар публицистикада, типография, сүрөт тартууда, фотографияда өтө таланттар ачылат да, оратор болот дагы, элдин баарын артынан ээрчитип алат. Ошон үчүн оппозицияда болушат буларчы, политикадачы. Саясатка аябай асылышат төрттөрчү. Анан саясатка барса, ошо асылып баарынын минусун көрүп айтып турат. Анан тиги бирөөнү жок кылыш керек болгондо төрттөр аябай жакшы жарайт да, энергиясы. Минусун айтып турат. Үй бүлөдө болсо, ошол төрт менен жашап, оорубай чыксаңыз, анда медаль тагыш керек. Анткени төрт мырза менен жашаган айымдар көп запкы жеп калгандарын көрдүм, көп оорукшан болуп калган. Анан төрт айымдар менен жашаган мырзалар дагы, эгерде назигирээк, анын энергиясы жумшагыраак болсо, көп запкы жеп калат экен да. Анткени үй бүлө башталгандан баштап мен башкарам деп башташат да. Ал кайсы үй бүлөдөн келди ата тегинен, үй бүлөдө ким башкарган? Ар кимиси өзүнүн флагын көтөрөт. Сери кардинал болуп төрт көрүнбөй туруп баары бир башкара берет. Башкарыш үчүн ал дайыма критикалайт, сынайт. Мисалы үчүн төрт мырза болсо айымына сен аябай семирип кеттиң, сен олдоксон кыймылдап атасың, сен тамаң туздуу, сен тамаң жасай албайсың, сен монтесиң деп атып сындырып ийиши мүмкүн. Айым дагы ошондой кылып турат, мырзанычы. Бирдеме алып келсе деле, ушул элеби, буну эмне алып келдиң, гүл алып келсе, андан көрө акча жетпей атса тамакка дейт. Эч нерсе жакпайт да. Ошонун ачуусу келип, ушундай боло беришет үй бүлөдө, жөндөн жөн эле уруш чыга берет. Ал жерде төрт энергиясы турат, просто минуста көрөт, плюста көрө албайт. Бардык нерсени төрттөр келет да, Жанат агайга, Сүт сайга өтө көп төрттөр келет. Себеби эң көп кризиске ошолор түшөт, жандалар көп киргизет да. Анан баары недовольный болот да, төрттөрчү. Келип анан Жанат агайга сурай беришет. Бизге кайсы число туура келет депчи. Анан агай, силерге эч ким туура келбейт. Анткени бул мээде да. Мен оңдомойун, ага кандай адамды берсең дагы жактырбайт алар. iPhone десе 4 числодогу балаңа, iPhone алып берсең, бир ойноп 1 сааттан кийин мага жакпады бул дейт. Дагы башканы бер дейт. 1 сааттан кийин ал да жакпайт. Ушундай да, бул адам өзүнүн үстүнөн иштебесе, постоянно ар дайым позитивдүү ойдо мышленияны багыш керек буларчы. Позитивдүү ой жүгүртүүнү үйрөнүш керек. Буларга негатив ар бир секундада келип турат. Ошону эле сыртка айта берсе, жанындагылардын баарын оорутуп коет да. Төртчү ойлонбой эле айта берет да. Апасынабы, атасынабы, ким болсо деле айта берет. Досунабы, баарына. Анан айтып алып, аны капа кылганын билет өзү. Кайранан бар жогун бере баштайт, колундагысын эчтекени калтырбай. Ушу менен көңүлүн алам депчи. Эчтеке калбайт колундачы. Ошон материалдык байлыкты билбейт деп коет да. Чындыгында ал төрттөр аябай колу ачык, добрый болуп көрүнүп башкарам деп атат да. Анын напсиси баарын мен башкарып, өзүм аркыман ээрчитип кетем. Баары мага чөгөлүп, мени колчап, мени карап тура турган кылам дейт. Бирге окшоп элечи. Ошо менен ошончуктан 1 менен 4төр көп үй бүлө күтүшкөн. Ар бир жан дүйнө үй бүлөсүндө гана эс алат да. Баардыгы маска кийип жүрүшөт. Бизнесте маска кийип жүрүшөт. Коомдо баары маска кийет. Ошондон ал коомдук тартип болот. Коомдук транспорт болот туурабы? Транспортта сен каалаган сүйлөй албайсың, каалагандай жүрө албайсың. Үйүңдүн ичине келгенде эркиндик. Масканы чечет, үй ичиндегилер өзүнүн энергиясын көрсөтөт. Кандай болсо ошондой. Минусун. Ошон үчүн үйдө келише албай калат. Ошого чыныгы адамдын, Жанат агай айтат да, духовный экениңди сенин балдарың чоңойгондо көрөм депчи. Руханий байлыгыңды, ички жан дүйнөңдү сенин балдарыңан чоңойгондо көрөм деген сөз. Сен үй бүлөң менен мамилең келсе, балдарың сени сыйлап турса, жакын адамдарың сыйласа, демек сен ичте да, сыртта дагы ошондой жакшы адамсың. Сыртта бийликте отурганда жакшы көрүнгөндөр, Facebook'та 15 000, 20 000 досу бар, лайк басып топтоп алган. Үйүндө баары анын энергиясына ачуусу келип атса, бул өзүн таппай аябай куурап бараткан адам да. Ошон үчүн биз
көп алданабыз азырчы. Өзгөчө онлайн технологиясы өнүккөндө. Facebook'та подписчиги көп болсо, Instagram'da көп болсо ушул жакшы адам деп ойлойбуз да. Баары көрүп атат депчи. Чындыгында анын энергиясы, анын жан дүйнөсү эмнеден ыйлап атат? Анын үй бүлөсү менен мамилеси барбы? Ошондуктан бул Сүтсай үй бүлөлөрдү ынтымакка алып келет. Үй бүлөдөн башталат да баарычы. Ошондо маска кийбей, үй бүлөсү колдоп турса, үй бүлөсү мисалы аны кыргызда айтылат го, кадырлап турса кең мекен каныкей болушу эмне экен, ардактап турса кең мекен ай чүрөк болушу эмне экен деп. Эгерде үй бүлөнүн ээси, мырзасы айымды колдоп турса, алар ынтымак болгондо баардык нерсени тартып алышат. Ырыскы, берекеничи. Күйөө менен аялдын мамилеси кеткенде ал жерде бар жок кетти. Энергия кетти да ошол жерденчи. Ошон үчүн төрттөр өзгөчө үй бүлөнү биринчи бузушат, номер 1 турат да. Биринчи орунда турат баардык үй бүлө бузуш боюнча. Аялы деле, мырзасы деле ошондой. Ушулар өзгөчө билим алып алса жакшы болмок да, үй бүлө кургучакчы. Анткени эч нерсени көтөрө албайт да аларчы. Бат эле чечип коет. Болду, бул менин аялым эмес, болду, бул менин күйөөм болбойт, мындай сүйлөдү деп эле дароо эле бузат. Себеби булар трансформация кылганы келген, бул жан дүйнөлөрчү. Трансформация деген кризис жол менен адамды өзгөртөт да. Билим менен өзгөртүш керек. Бирок биздин адамдар азыр билим албай калган да, эч ким күйөөсүнүн айтканын кылбайт же аялынын айтканын кылбайт да. Ошондо ал кризиске алып барат, үй бүлөнү бузуп. Балдарды, бар жок нерсени таштап, кризис жол менен оңолот да. Эки эле жол бар да. Бирөөсү же билим алып, тренингдерди окуп, адам өзүн таап көп проблеманы чечет. Экинчиси кризис болгондо анан мындай кылсам болбойт экен дейт. Ошого мисалы бир өзгөрбөй атса, мен айткандай болот дегенде, Кудай мага 4тү жөнөтөт сүйдүрүп. Ал ойлойт, мен башкарам муну деп. 4 эч ким башкара алган эмес. Эч качан эч кимге баш ийбейт. 4түн энергиясы ошондой. Ал бир менен экөө чабышып, бир канча жолу ажыраша берет, канча жолу 4тү ала бериши мүмкүн, кете бериши мүмкүн. Ошол өзүнөн тапмайынча алар айымды алмаштыргандан же мырзаны алмаштыргандан пайда жок. Жөн эле санды көбөйтөт да, энергияларды ушундай. Төрттөр ушу үй бүлөнү биринчи орунда турат бузуш боюнча. Анан үй бүлөнү эле бузбайт, алар бизнесте деле көпкө тура албайт бир жерде. Эч кайсы бир кесипте көпкө турбайт. Азыр тармактык бизнес деген аябай өнүккөн. Бир да тармактык бизнесте узакка турбайт. Тармактык бизнести ушулар башташат. Криптовалюталарды ушулар башташат. Мисте 4 болгондо бүтүндөй ушундай криптовалюта, онлайн акчанын баары ушул жактан деп элдин баарын элистип барат дагы, баарын банкрот кылат да. Булардын энергиясы ушундай иштейт. Себеби трансформацияны оорутуп жасап атса, сен түшүнбөйсүң да. Акчаң баарын алдып салдырып берсе, жанагы жакка, анан сен өзүңө келип иштеп каласың. Кол менен иштеген жакшы турбайбы, тез байыган жок турбайбы деп. Ошонун баарын эситип жүргөн ушундай роль аткарышат да төрттөр. Бияка толкутуп, бияка толкутуп. Нарака, бирака ээрчитип.